Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сіздер мен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында жаңылыктар, окуялар, кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 14 апрель, жекшемби, дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү жакшы улансын. Чыгарылышта адаттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайбыз. Бүгүн 14 апрель курстар төмөндөгүчө. Америка доллары сатып алуу 89 сом 30 тыйын, сатуу 89 сом 70 тыйын. Евро сатып алуу 94 сом 50 тыйын, сатуу 95 сом 50 тыйын. Рубль сатып алуу 94 тыйын, сатуу 95,5 тыйын. Казак теңгеси сатып алуу 13,9 тыйын, сатуу 20,5 тыйын. Москвада 14 апрелге чейинки жарыяланган рейд аяктады. Бул жакшы кабарды көп мекендештерибиз көрсүн, бирден лайк басып, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Биз сиздерге толук маалыматты айта кетели. Көпчүлүк мекендештердин жүрөгүн алган рейдтер аяктады. Болуп өткөн рейд боюнча толук сиздерге маалымат берип кетели, жыйынтыгы кандай болду, бир катар тааныштырып кетели. 1000ге жакын нелегал мигранттар выдворение алды. Тактап айтканда 850 нелегал мигрант Москва боюнча кармалып, рейдте выдворение боюнча протоколдорун алды. Рейд учурунда 6000ден ашуун мыйзам бузуулар аныкталган. Полиция органдары 10.000ден ашык соода сатык жайларыны, квартираларды, үйлөрдү, общепитти, ошондой эле строй площадкаларды текшерген. 4,6 миң административдик протоколдор жазылган. 502 иш берүүчү жоопкерчиликке тартылган. Андан сырткары издөөдө жүргөн 22 адам рейд учурунда кармалган. Россиядан 836 мигрантты выдворение кылып мекенине кайтарышат. Андан сырткары нелегальный миграция боюнча 192 кылмыш иши козголгон. Негизи эле биздин мекендештер көпчүлүгү Россиядан кетип Европага барып жумуш кылганды жакшы көрүшөт. Бирок тилекке каршы Европада Россиядагыдай барып эле иштеп, ошол жерден акча табуу мүмкүнчүлүгү жок. Ал жерге сөзсүз виза жасаш керек, аны күтүш керек, атайын чакырууну күтүш керек ошондой. Бирок ошол эле учурда Европа эли орустарды кара деп эсептейт. А орустар болсо биздин мекендештерди кара деп эсептейт. Мекендештер туугандар эч кайгырбаңыздар, себеби карга баласын аппагын дегендей, кийинки видеодо көрсөңүздөр, апапак экениңизге сразу эле ишенип кетебиз. Впервые в своей практике подмосковные полицейские задержали нелегальных иммигрантов, которыми оказались 47 африканцев. Все они незаконно проживали в частном доме. Поскольку у иностранцев не было никаких документов, официально устроиться они никуда не могли и были простыми рабочими. Гости из Африки не говорили по-русски и общались только через переводчика. Они рассказали, что трудились буквально с утра до ночи, света белого не видели и успели накопить довольно приличные деньги. Теперь этот заработок пойдет на оплату крупного штрафа, который выписали каждому мигранту. А в дальнейшем их предстоит вернуть обратно на родину. Сейчас решается вопрос о выдворении иностранцев. Мына туугандар, полиция өзүнүн практикасында Африкадан келген 47 мигрантты протоколдорун жазып, мыйзам бузууларын аныктап мекенге жөнөтөт. Апам мени сулуу кылып төрөгөн дегендей, бул видеодон кийин баарыбыз өзүбүздү красавчик сезсек, красавчиктер үчүн бирден лайк. Ошондой эле красавчик мекендештердин группаларына таркатып коюңуздар. Эгерде маалымат кандайдыр бир сиздерге жакшы маанай тартуулап, пайда алып келген болсо, биздин каналга да каттала кетиңиз, себеби миграция боюнча баардык расмий кабарлар дайыма күндө чыгып турат. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге тап болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам беришет. Ал эми болуп өткөн рейд учурунда 18 выдворение, депортация, андан сырткары черный список, же жада калса ошол юристтерге кандайдыр бир юридикалык жардам керек болгон болсо, экранда номерлерди коюп койдук, чалыңыздар, жазыңыздар. Кыргызча жазсаңыздар, кыздар кыргызча жооп беришет. Тапканыңыздарга береке болсун, үй бүлөңүздөргө тынчылык болсун, аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.